Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 25-мыйзам. Берип жана кечирип үйрөнүңүз. Көп жылдан бери акылман аял тоо арасында жалгыз жашайт. Бир жолу ал булактын жээгинен кымбат баалуу таш таап алды. Бир аз убакыттан кийин ага курсак ачып азган жолоочу кезигип калды. Ал баштыгын ачып жолоочуга 1-2 үзүм нан берейин дегенде жолоочу ташты байкап калды. Ал эч качан мындай кооздукту көргөн эмес, ошондуктан көзүн ала албай турду. Муну байкаган аял таштага белек кылууну чечти. Бир канча убакыттан кийин жолоочу дагы жолго чыгып калды. Ташты сатса, өмүрүн аягына чейин камсыз кыла турган акча табарын ал билди. Бирок бир нече күндөн кийин ал кайра келди. Аялды издеп таап, ташты кайтарып берди. Мен жолдо көп нерсени ойлондум. Бул таш өтө чоң акча турарын билем. Бирок мен аны сага кайтарамын. Анткени сенден мындан да баалуураак нерсени алгым келет. Ушундай белектерди бере алган сеникиндей жан дүйнө менде да болсо деп каалайм. Абдан көп адамдар өзүнүн жашоодогу максатын байлыктан жана барчылыктан көрөт. Бирок алар барчылык деген сөздүн чыныгы маанисин жакшы түшүнүшпөйт. Алар байлыкты дайыма өзүңнүн колуңда кармап тура бербеш керек дегенди түшүндүрөт. Байлык менен бөлүшүү керек. Биздин айланабызда баары энергия, ал эми энергия кыймылда гана бар болот. Эч нерсе толук жымжырт абалда болбойт. Биздин телобуз жана бардык аалам ар дайым кыймылда жана энергия алмашып турат. Эгер бул айлануу токтосо, жашоо да токтойт. Жашоо энергиянын айланышы. Анын кайсы бир бөлүгү бизге келет, кайсы бир бөлүгү кетет. Негизи жашоо принциби алуу жана берүү деген сөздөн турат. Чыныгы маңызында бул аалам менен энергия алмашууну чагылдырган бир эле процесс. Жашоо энергия алмашуу жүрүп турганда гана бар болот. Бул агымды бузууга аракет кылган адам табият мыйзамын бузат. Биз канчалык көп берген сайын биздин жашообуз ошончолук толугураак, ыкчамыраак болот. Адамдар ортосундагы мамиледе ар дайым алмашууга такалат. Канчалык көп берсек, ошончолук көп алабыз. Жашоонун мыйзамы ушундай. Берген нерсе 100 эселеп кайтат. Адамдар арасында өз ара алмашуу канчалык ыкчам болсо, алардын мамилеси ошончолук мыкты жана бекем болот. Жашоодо жөнөкөй мыйзам иштейт. Эгер сиз сүйүнгүңүз келсе, алгач башка адамдарга кубаныч тартуулаңыз. Эгер сүйүүнү кааласаңыз, өзүңүз сүйүп үйрөнүңүз. Эгер башкалардын сизге көңүл бурушун кааласаңыз, өзүңүз биринчи башкаларга көңүл буруңуз. Эгер материалдык жетишкендикти кааласаңыз, башкаларга ага жетүүгө жардам кылыңыз. Бай болууга болгон эң жөнөкөй жол башкалар эмнеге муктаж болсо, ошого жетүүгө жардам берүүдө турат. Адамдарга жакшылык каалаңыз. Эгер жашоо сизге жакшы мамиле кылышын кааласаңыз, баардык адамдарга жакшылык каалап жана батаңызды берип үйрөнүңүз. Бата берүү бул байыркы салт. Узак жолго бараткан адамга, жеген тамакка, үй бүлөгө, досторго батасын беришет. Кээ бир элдерде ата-эненин батасы мурастан да кымбат турат. Кимдир бирөөгө бул салт эскиргендей көрүнүшү мүмкүн. Кимдир бирөө ага диндин алкагында гана маани берет. Чындыгында батада терең маани бар. Эгер бүт дүйнө энергиядан турса, анда биздин каалоолор да белгилүү бир запаска ээ. Алардын ар бири чындыкка ашуу максатына ээ. Ошондуктан болгону жолуңузда кездешкен ар бир адамга жакшылыктарды гана каалаңыз. Өзүңүзчө ага бакыт, кубаныч, бакубатчылык жана ден соолук каалаңыз. Жашоодо көп бактылуу күндөрү болушун тилеңиз. Сиздин оң энергияңыз курчап турган дүйнөнүн чындыгында жакшы жакка өзгөртө алаарына өзүңүз күбө болосуз. Адамдар сиз менен болууну көбүрөөк баалап калышат. Анткени алар сиздин жаныңызда өздөрүн жакшы сезишет. Жалаң гана жакшылык каалап жатканыңызды башкалар дароо эле түшүнөт. Сиздин ак жүрөк сезимдериңиз жана каалоолоруңуз өзүңүзгө 100 эселеп кайтат. Белек берүү эң сонун салт. Сизге келген же сиз барган ар бир адамга бир нерсе белек кылууну адатка айландырып алсак, сонун болмок. Бул ар кандай майда барат нерсе болушу мүмкүн. Гүл, открытка, кичине баракта жазылган учкул сөз же ыр, китеп же ага жардам бере ала турган адамдардын дареги жана башка. Кимдир бирөөгө келгенде сөзсүз бир нерсе ала келүү, бул болгону мактоо, сөз, комплимент же жакшы каалоолор деле болушу мүмкүн. Бул жаман ойбу. Адамга ал жөнүндө ойлонуп, кам көргөнүңүздү билдирүү эң эле жөнөкөй го. Эң жакшы баарлашуу, мен сен жөнүндө ойлондум, мен сага жардам бергим келет деген сөздөрдөн башталат.
Сиз ымылага келген ар бир адамга бир нерсе белек кылууну өзүңүзгө убада кылыңыз. Берүү менен сиз ага караганда алда канча көп аласыз. Сиз канчалык көп алган сайын ошончолук көп бергиңиз келип калат. Кечирүү бул берип жана бөлүшө алуунун эң жогорку формасы. Бул адамды духовный өсүүсүнүн эң жогорку деңгээлинин ачкычы. Башка адамга болгон жашыруун ачуу менен таарыныч сыяктуу эч бир нерсе энергиянын агымына тоскоол боло албайт. Мындай терс эмоциялар бизди кубаныч жана тынчтыктан ажыратат. Ошондой эле психологиялык оорулардын эң негизги себептеринин бири болот. Терс эмоцияларда оң эмоциялар сыяктуу эле чындыкка айлануу жөндөмүнө ээ. Алар биринчи кезекте бизге каршы багытталат. Ден соолуктан ажыратып, жашообузду кыскартат. Кечирүү дайым эле оңой эмес. Баары таарынууга эмне себеп болгонуна байланыштуу. Кыжырдануу, жинденүү сезимдерине алдангандан көрө толук кандуу көркөм жашоо менен жашаган алда канча маанилүү. Биз бардык нерсени жана баарын кечиришибиз керек. Өзүбүздү, ата-энебизди, жубайыбызды жана башка адамдарды. Өзүңүздү кечириңиз. Биз өзүбүздүн бардык акылсыздыгыбызды жана катачылыгыбызды кечиришибиз керек. Биз эч качан кемчилиги жок боло албастыгыбызды эсибизден чыгарбайлы. Мунун эч жаман жагы жок. Эгер кетирген катачылык үчүн өзүбүзгө жинденбесек, алардан сабак алып өнүгө алабыз. Эгер биз өзүбүздү кечирип үйрөнбөсөк, катачылыктар биздин колубузду толугу менен бууп коюшу мүмкүн. Ушунун айынан бир канча тагдырлар ойрон болбодубу? Дайыма өзүнө канааттанбагандык жана жасап койгон нерсеге өкүнүү бул алсыз мүнөздүн белгиси. Эгер адам өкүнсө, мен ката кетиргеним үчүн ийгиликке жетпей калдым, бирок мен буга абдан өкүнөм. Демек мен жаман деле адам эмесмин деген принцип менен өкүнүүсүн аракетсиздигине актануу катары пайдаланууга аракет кылат. Өзүңүзгө болгон кекчилдик сизди бактылуу кылбайт. Өткөн күнгүн катачылыгы бүгүнкү күнгө таасир этишине жол бербөө керек. Өз катачылыгыңызды кечирип үйрөнүңүз. Андан бир гана нерсени, биздин өсүүбүздүн бир бөлүгүн гана көрүңүз. Чынында өзү ушундай. Бул каталарсыз биз бүгүнкү адам болбойт элек. Ата-энеңизди кечириңиз. Көп адамдар ата-энелерин кечире алышпайт. Жыйынтыгында алар өз мезгилинде ата-энеден көргөн адилетсиздик, оройлук, каардуулуктун айынан көп жылдар бою жабыркашат. Өмүр бою таарынуу бул биз эми өзгөртө албай турган нерсе үчүн төлөгөн өтө коркунучтуу баа. Бул жерде дагы бир маанилүү шарт бар. Ата-энени кечирип гана биз өзүбүздү толук чоң адам катары эсептей алабыз. Ага чейин ата-эне бизге жана алардын бизге болгон мамилесине көз карандылыгыбызды сактагандыгыбыз үчүн бала бойдон кала беребиз. Ата-энени кечирүү менен биз алардын таасиринен чыга алабыз. Ушундан кийин гана өзүңдү чоң адам катары сезүүгө болот. Балалык таарынуулардан жогору көтөрүлүп, аларды унутуу керек. Муну ата-энебиз өз түшүнүгүндө бизге жакшылык каалаганын түшүнүү менен жасоо оңой. Жубайыңызды кечириңиз. Мүмкүн болушунча тезирээк кечириңиз. Биздин башыбызда терс ойлор жана таарынуу орун алып турган кезде биз өткөн күн менен жашайбыз да бүгүнкү күндүн кереметтерин билинбей өтүп кетет. Таарыныч сакталып турганда сүйүү жашай албайт. Эгер жубайлар бири-бирин дароо кечиришпесе, бул акылсыздык. Мында сүйүү кийинкиге жылдырылат. Эмне үчүн? Көбүнчө жубайлардын бири экинчисин дароо кечирүүнү каалабайт. Анткени тиги жакшылап түшүнүп, экинчи мурдагы каталарын кетирбесин деп ойлойт. Таарыныч азыр эле болгону үчүн сырттан кечирүү азыр мүмкүн эместей түр көрсөтөт. Мындай мамиле бул учурдагы кыймылдаткыч күч жубайыбыздын кылганы эмес, өзүбүздүн эмоциялар экендигин гана далилдеп турат. Көбүнчө адамдар тез кечирүү алардын кадырын түшүрөт деп ойлошот. Сүйүктүү адамыңызга сүйүү тартуулордон баш тартып жатканда кайсы кадыр жөнүндө сөз кылууга болот? Мындай пайдубалда бекем мамиле курууга мүмкүн эмес. Чындыгында баары тескерисинче. Биз канчалык тез кечирсек, ошончолук тез кайрадан сүйүп, жашоодон ырахат ала алабыз. Бир акылман аялдын айтканы бар. Мен баары бир аны кечирем. Анда аны азыр кылганга неге болбосун? Бул үчүн сүйүктүү адамыңыздын жакшы сапаттарын эстөө гана жетиштүү. Эгер сиз жубайыңызда жактырган оң нерсени эстесеңиз, таарынууну дароо алсыздана түшөт. Албетте, сиздердин мындан аркы бирге жашооңуздар мүмкүн болбой калышы да ыктымал. Бирок ажырашкан күндө да бири-бириңиздерди мүмкүн болушунча тезирээк кечириңиздер. Башка бардык адамдарды кечириңиз. Кылганына, акылсыздыгына карабай, баарын эч кимди калтырбай кечириңиз. Чыныгы кечирүү тартуунун дарене эң жогоркусу болсо да, биринчи кезекте ал сиздин кызыкчылыгыңызга кызмат кылат. Анткени кеп сизди кечирген адамды эмес, сиздин өзүңүздү. Кечирүү сиздин бактыңыз, ийгилигиңиз жана
жан дүйнөңүздүн тынчтыгы үчүн керек. Ал сиздин келечегиңиз үчүн керек. Сизге таптакыр кайдыгер болгон адамга таарынуудан өткөн акылсыздык жок. Сиз өзүңүздүн жашооңузду уулап атасыз. Ал адамдын бул боюнча иши да жок. Узакка таарынган жана ачууланган адам өзүнүн күчүн уурдайт. Өзгөчө жолубуз болбой калганына кимдир бирөөнү күнөөлөгөндө бул нерсе айкын көрүнөт. Эгер бирөөгө күнөө койсок, анда жашообузга болгон бийликти ошол адамга берген болобуз. Түзүлгөн кырды ал үчүн башкаларды жоопкерчиликтүү кылуу менен биз өз күчүбүздү тосуп, ийгилигибизге тоскоолдук жаратабыз. Иш жүзүндө колдонуу. Алгач адамды жан дүйнөдө кечирүү керек. Сизди капа кылып же таарынткан адамга чын дилиңизден бакыт каалаганга аракет кылып көрүңүз. Таарынчыңызды эстеген сайын таарынткан адамга батаңызды бере бериңиз. Көп өтпөй таарынычтын сизге болгон бийлиги басаңдай баштаганын байкайсыз. Сиз бул адамга коңгуроо чалып же жолуксаңыз да болот. Анда талаш тартыштан качып, ал адам актана тургандай шарт түзбөңүз. Жөн гана сиз аны кечиргендигиңизди айтыңыз. Болуп өткөн нерсенин баарына өзүңүз жоопкерчилик алганыңызды билдирген кат жазсаңыз да болот. Балким бул адам сизге адилетсиз болгондур. Бирок аны кандай кабыл алып, кандай мамиле кылуу сизден гана көз каранды. Сиз өткөн нерсеге өзүңүз кечирим сурай турганыңызды түшүндүрүңүз. Баарынан мурда сиз аны кечирип, ага жалаң гана жакшылык каалай тургандыгыңызды түшүнө тургандай кылыңыз. Жеңүүчүлөр берүү жана кечирүү искусствосун абдан жакшы жасашат. Экөө тең жан дүйнөнү асылдандырып, аларды чын дилден тилектеш болууга жөндөмдүү ынак адам кылат. Бере билүү жөндөмү чыныгы барчылык, тынчтык жана бакытка жетүүнүн өбөлгөсү болуп саналат. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүн мен өзүмдө бере билүү жана кечирүү жөндөмдүүлүгүн тарбиялайм. Ал үчүн төмөндөгүлөрдү жасашым керек. Биринчи, бүгүн мен жолуккан, телефондон сүйлөшкөн, ойлонгон ар бир адамга кубаныч, бакыт, ийгилик жана ден соолук каалайм. Мен ага өзүмдүн оң энергиямды жөнөтөм. Экинчи, бүгүн барган ар бир адамга белек жасайм. Бул материалдуу бир нерсе, жакшы каалоо, мактоо сөз же пайдалуу идея деле болушу мүмкүн. Мунун баары ага мен чын дилден жакшылык каалаганымды билдирет. Үчүнчүсү, сүйүктүү адамыма бүгүн өзгөчө жакшылап ойлонулган белек берем. Мен мунанын кубанганын көргөнүм мага жаккан үчүн жасайм. Төртүнчү, бүгүн мен баарына кечирим тартуулайм. Биринчи кезекте бул өзүмө белек. Кимге таарынч катып жүргөн болсом, баарын кечирем. Мен аларды чын дилден, чын жүрөгүмдөн кечирем. Мен аларга бүгүн эле телефон чалып же кат жазам. Бүгүндөн баштап мен бир да адамга жаман сезимде болбойм. Мен алардан бошоном. 26-мыйзам. Акчага чебер мамиле кылыңыз. Күндөрдүн биринде кедей дыйкан тоогунун алтын жумуртка тууганын байкап калат. Алгач дыйкан бул бирөөнүн тамашасы деп ойлоп, бирок ошентсе да зергерге көрсөтүүгө алып барат. Зергер жумуртканы таза алтын экендигин тактады. Дыйкан жумуртканы көп акчага сатты. Кечинде ал абдан чоң майрам уюштурду. Кийинки күнү таң эрте менен анын үй бүлөсү тоокдагы алтын жумуртка тууганын текшерип барышты. Чынында эле, уяда дагы бир алтын жумуртка жатыптыр. Бир нече күн ушундай болду. Алгач дыйкан өз бактысына ишене албай турду. Анан ал ач көздүгүнө алдырып жиберди. Ага бир күндө алган алтын жумуртка аз болуп калды. Ал тоокканага барып, бардык алтын жумурткаларды алып алыш үчүн тоокту союп салды. Бирок анын ичинде дагы бир алтын жумуртканын түйүлдүгү гана бар болчу. Бул баяндын маралы төмөндөгүчө. Алтын жумуртка тууган тоокту сойбо. Бай болуу бул сиздин төрөлгөндөн берилген укугуңуз. Эч качан байлыкка жетишүү азыркыдай оңой болгон эмес. Эмне үчүн анда баары эле бай эмес деп сурайсыз сиз. Жооп эң эле жөнөкөй. Алар алтын жумуртка тууп аткан тоогун союп салышат. Биздин баяныбыздагы тоок капиталды түшүндүрөт. Ал эми жумуртка андан түшкөн пайыздар. Капиталсыз эч кандай пайыздар болбойт. Көпчүлүк адамдар бар акчасын баарын түгөтүшөт. Кээ бири тапканынан көп коротушат да карызга батышат. Мындай жол менен тоокты өстүрүүгө болбойт. Алар аны түйүлдүк мезгилинде жумуртка жаратууга жете эле жок кылып коюшат. Биз байыркы жакшы чындыктарды эске салуунун ордуна амалдуу стратегияларды ойлоп таба беребиз. Байлыкка жетүүнүн негизи айдан ачык. Бул үчүн болгону тапканыңызга караганда азыраак коротуу керек. Ашыкча акчаны буюм, кийим алууга кетирсе да болот. Алтын жумуртка тууп бере турган тоокту өстүрүүгө да жумшаса болот. Биз каалаган нерсенин баары эле бизге керек эмес экендигин моюнга алуу керек. Ал үчүн өзүңүзгө өзүңүз чынчыл болуңуз. Бизге чынында эмне талап кылынат? Көпчүлүгүбүзгө иштетилбеген акча калат. Маселе аларды эмне кылууда турат. Аны эмерек автоунаа сатып алууга, көңүл ачууга, саякатка чыгууга жумшаса болобу же ишке салган жакшыбы? Баары эң эле жөнөкөй. Акчаны иштетсе да болот, коротуп койсо да болот. Айталы,
Сиз 7 жылдан кийин эсеп жүргүзүүнү кааладыңыз. Сиздин финансылык кырдаалыңыз кандай болот? Сиз тоокту өстүрдүңүзбү же чөжө мезгилинде эле союп таштадыңызбы? Сиз капиталдын негизин түзө алдыңызбы же баардык акчаны кийин кереги деле жок болгон нерселерди алууга жумшап койдуңузбу? Үнөмдүү ырахат тартуулай алат. Өзүңүзгө төлөө үйрөнүңүз. Нан сатып алып жатып, набайчыга акча төлөйсүз. Жер жемиш сатып алып жатып, сатуучуга акча төлөйсүз. Өзүңүзгө качан төлөйсүз? Жооп: үнөмдөгөндө. Көп адамдарга дайыма үнөмдөп туруш үчүн тартип гана жетишпейт. Бул үчүн сизге жөнөкөй система жардам берет. Айтайын, тоок эсебин ачыңыз. Банкка сиздин азыркы эсебиңизден топтолмо эсебиңизге дайым которуп коюусун сураныңыз. Ошентип, ар айдын башында топтомо эсебиңизге тапкан кирешеңиздин жок дегенде 10% түшүп турат. Бул акчалар киреше алып келген ишке салуу үчүн, ошондуктан аларга такыр тийишпеңиз. Бирок жашоо жыргалчылыгын да унутпаңыз. Көңүл ачуу үчүн өзүнчө эсеп ачып коюңуз. Агада кирешеңиздин бир бөлүгү топтолуп турат. Айталы 5-10%. Бул акчаны кысынбай коротууга болот. Ушинтип, сиз 2 коен өлтүрөсүз. Рахат алып жашайсыз. Ошол эле мезгилде келечегиңизге да топтойсуз. Ар качан маянаңыз көтөрүлгөндө топтогонго алып коюңуз. Сиз байкасаңыз керек, жашооңуздун деңгээли кирешеңиз өскөн сайын жогорулайт. Бирок мындай болбошу керек. Сиз уламдан улам көп акча таап атасыз. Ал эми капиталыңыз өспөйт. Бул жерде да жөнөкөй ыкманы колдонууга болот. Айлыгыңыз ар көтөрүлгөндө 50%-ын топтолмо эсепке алып коюңуз. Сиз мурунку кирешеге көнүп калгандыктан бул анча деле чоң жоготуу болбойт. Сиз дал ушул сыяктуу эле айлыктын жарым көтөрүлүшүнө көнүп каласыз. Бул учурда сиздин капиталыңыз бир топ тез өсөт. Ал эми өзүңүз анча деле кыйналбайсыз. Эгер сиз жеке ишкер болсоңуз, жеке ишкерлерге жана эркин кесиптин ээлери алдын ала белгилүү бир сумманы үнөмдөй алышпай тургандыгын, анткени алардын кирешеси ар дайым бирдей болбошун дайыма бекемдешет. Мындай көз караш туура эмес гана болбостон коркунучтуу да. Ал сиздин жеке ишкерликтин негизги финансылык эрежелери менен тааныштыгыңыз жок экендигин күбөлөндүрөт. Сиз бир эле өзүңүз фирманын ээси да, кызматчысы да болушуңуз керек. Мындай бөлүштүрүү ойдо гана болбостон бухгалтердик эсепте да байкалыш керек. Бул үчүн сизге жок эле дегенде 2 эсеп талап кылынат. Фирманын эсеби жана жеке эсеп. Бирок эң башкысы өзүңүзгө фирманын кадимки эле кызматчысындай мамиле кылууга катуу чечим кабыл алуу. Эгер фирма киреше алып келип жатса, ал анын кирешеси, жеке сиздики эмес. Сиз болсо башка кызматкерлер сыяктуу эле айлыкка жашашыңыз керек. Ар айдын аягында мурдатан кабыл алынган өлчөмдү өз эсебиңизге которосуз. Ошентип, фирманын кирешесинин олку солкулугу сиздин капитал чогултууңузга жана финансылык пландаштырууңузга эч кандай таасирин тийгизбейт. Өзүңүзгө өтө жогорку маянаны белгилеп албаңыз. Анын деңгээли өткөн жылдагы кирешенин 45%-нан ашпашы керек. Сиз дагы налог төлөшүңүз керек. Өндүрүштү өнүктүрүү үчүн акча бөлүшүңүз керек. Резервдик фондго топтошуңуз керек. Ошондуктан бул учурда сиз жалданган адам катары эмес, жеке ишкер катары ойлонушуңуз керек. Сиздин жеке муктаждыктарыңыз фирманын өсүшүнө кедергесин тийгизишине жол бербеңиз. Бул акталат. Эгер сиз жогоруда көрсөтүлгөн системаны уюштурбасаңыз, сизди дайыма уялып сарсанаа болуу кыйнай берет. Айталы, сиз 100 сомду иштетип койдуңуз. Бирок бул сизди кубандырбайт. Анткени сиз аны үнөмдөп койсоңуз да болот эле. Эгер сиз аны үнөмдөп койсоңуз, аны иштетүүгө да болот эле деген ой башыңыздан чыкпайт. Сунушталган 2 эсептин үлгүсү финансылык пландаштырууга жөндүү мамиле кылууга жардам берет. Эми дайыма үнөмдөө сиздин тартибиңизден жана эркиңиздин күчтүүлүгүнөн эч кандай көз каранды эмес. Система автоматтык түрдө иштейт. Сиз эч качан, эч кандай шартта жасабай турган бир гана нерсе негизги капиталга кол салуу. Бул акча сиздики эмес. Сиздин тоогуңуздуку деп элестеткениңиз жакшы. Эгер азгырыкка алдырып жиберсеңиз, анда акмак дыйканга окшоп каласыз. Сиз акмак деген атка коңуңуз келбейт да. Калган байлыктын баары ушунун негизинде курулат. Алгач сиз акча топтоп алышыңыз керек. Балким кийин көбүрөөк киреше таап, же капиталдан бир топ жогору пайызыңызды алышыңыз мүмкүн. Баарынан мурда бул капиталды топтоп алуу керек. Кийинки кадам топтолгон капиталды ишке салуу. Келечекке өнүгө турган, узак убакытка жылына 12% бере ала турган акча киргизүүнү изилдеңиз. Айталы, сиз $50,000 топтодуңуз. Эгер аны жылына 12% менен салсак, 24 жылдан кийин ал $800,000 айланат. Бул баягы биз айткан алтын жумуртка. Жылына 12% болсо, сиз негизги капиталга тийбей туруп, айына $8,000 алып турасыз. Бирок эсиңизден чыкпасын.
Баары сиздин 50 000 доллар топтогонуңуздан башталат. Акча канчалык маанилүү? Акча бул жашоодогу негизги нерсе эмес. Бирок ал качан өзгөчө мааниге ээ болот, билесизби? Акча жетишпегенде сиздин мээңиз дайыма аны каяктан табуу керек деген ой менен толтура болгондо. Акча бизге кошумча мүмкүнчүлүктөрдү берет. Өзүңүз ойлонуп көрүңүзчү. Эгер акчаңыз азыркыдан 5 миллион еврого көп болсо, жашооңуз кандай өзгөрмөк? Ар бир адамдын жашоосунда 5 чоң тармакты бөлүп кароого болот. Бул ден соолук, башкалар менен мамиле, финансы, эмоциялар, духовный тармак жана жумуш жашоонун мааниси. Бул тармактардын баары өзүнчө маанилүү. Биз булардын бирөөсүн эле жакшыртсак, бул сөзсүз башка тармактарга да билинет. Эгер биз акчаны туура иштетип үйрөнсөк, анда биз баардык жашообуз сапаттуу жаңы деңгээлге көтөрүлөт. Бизде абдан көп жаңы мүмкүнчүлүктөр жаралат. Жөндүү иш-аракеттер бизди өмүр бою коштоп, жардам берип жана кубандырып турат. Дал ушул эле сыяктуу жөнсүз, акылсыз иш-аракеттер да биздин изибизден калбай, бизди кыйнап, жашообузду ууландырат. Биз кандай кылууну чечишибиз керек? Жашоодогу башка нерселер сыяктуу эле акча да биз үчүн дагы, бизге каршы дагы иштеп калат. Көптөгөн акылдуу эле адамдар финансына кам көрүшпөйт. Жыйынтыгында алардын финансылык абалы абдан батыраң. Өзүңүзгө финансылык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү керек. Акча сиздин көйгөйүңүзгө айланышына жол бербеңиз. Алар позитивдүү күч болушу зарыл. Барчылык менен ойлонуу. Биз канчалык бай болгон сайын башкалардын алдындагы жоопкерчилигибиз ошончолук күчтүүрөөк болот. Биздин акчаларыбыз эч качан толугу менен бизге тиешелүү эмес. Эгерде жакындарыбыздын муктаждыгына каралашпасак, сиз эч качан чындап бактылуу боло албайсыз. Биз бир бүтүндүктүн бөлүгүбүз. Ошондуктан айланабыздагы адамдарга ыраазы болуп, алар менен бөлүшүшүбүз керек. Көпчүлүк айтышат: "Мен качан чындап бай жана бактылуу болгондо, анан бөлүшө баштайм." Алгач алар өздөрүнө жардам берүүнү каалашат. Бирок мындай болбойт. Тоок болбой туруп, жумуртка алууга мүмкүн эмес. Өзүң жөнүндө гана ойлонуп, бактылуу болууга мүмкүн эмес. Эгин эгелек жатып, түшүм жыйноого болбойт. Буга башка өңүттөн карап көрөлү. Азыркы учурда кандай шартта турбаңыз, биздин планетанын көпчүлүк элдеринин көзү менен караганда сиз бай адамсыз. Жер шарынын 2/3 сиз менен дароо орун алмашууга даяр. Сизде бар акча жакыр адамдын колунда кандай мааниге ээ болмок? Элестетип көрүңүзчү. Дүйнөдөгү эң кедей мамлекеттерде болгону 8 еврого адамды кайра көрүү мүмкүндүгүнө алып келе турган операцияларды жасоого болоорун билесизби? Башкалар менен бөлүшкөндө биз ааламга рахмат, менде өзүмө керегинен да ашыкча бар, мен башкаларга жардам бере аламын деген белги кетиресиз. Бул учурда биздин акчага болгон мамилебиз бир топ кадыресе болуп калат. Бул бизге көбүрөөк кубаныч алып келет. Анткени биз бир жагынан аларга өтө чоң маани бербейбиз, экинчи жагынан колунда жоктор үчүн канчалык баалуу экенин түшүнөбүз. Кайрымдуулук бул биздин өзүбүзгө ишенгендиктин, ааламдагы энергиянын агымы эч кандай токтобой тургандыгынын далили. Сиз байлыкка багыт алдыңыз. Ал эми сиздин күтүүлөрүңүз жашоодун жыйынтыгында эмне аларыңызды аныктайт. Сиз өзүңүзгө жана башкаларга финансылык эркиндикти беришиңиз керек. Эртеби, кечпи эмне үчүн мынчалык өжөрдүк менен эмгектенгениңизди түшүнөсүз. Ар бир адам качандыр бир убакта көп акча табууну өзү эле финансылык коопсуздукту камсыз кылбай тургандыгын түшүнүшөт. Качандыр бир убакта ар бир адам финансылык эркиндиктин туу чокусуна жетип, капиталдын түшкөн пайызы менен жашап калат. Адамды акча эмес, аны чебер пайдалануу бактылуу кылаарын жеңүүчүлөр билишет. Акча ага татыктуу болгондо ошол мезгилде гана келет. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүн мен акчага туура мамиле кылууну үйрөнөм. Ал үчүн мен төмөндөгүлөрдү жасашым керек. Биринчи, бүгүндөн баштап кирешемдин 10%дан кем эмес бөлүгүн топтой баштайм. Мен сактаган акчалар гана бай кыла аларын билем. Экинчи, мен үчүн автоматтык түрдө үнөмдөп койгон эсептер системасын түзөм. Жеке ишкер болуу менен фирманын жана өзүмдүн жеке эсептеримди бөлөм. Мен өзүмө бекитилген айлык акы гана фирманын эсебинен менин жеке эсебиме которулат. Кирешенин 45%нан ашпаган акчага жашап үйрөнөм. Үчүнчү, бүгүндөн баштап бир топ үнөмдүү болом. Ар бир нерсени сатып алып жатканда бул мага канчалык зарыл экенин байкайм. Төртүнчү, мен өз акчам аркылуу бүгүнкү күндө кимге жардам бере аларымды ойлоном. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 27-мыйзам. Чыдамдуулук менен өнүгүүңүздүн пайдубалын куруңуз. Бамбукту өстүрүү үчүн
арканды узун таштап ойлонууну үйрөнүү керек жана акырында боло турган ийгиликке ишенүү зарыл. Дыйкан жаш чырпыктарды жерге көмүп, аны калың камыш менен жаап коет. Көчөттөрдү көрбөсө дагы ал ар таңда аны сугарат. Отоо чөптөрдү жулуп, жерди жумшартып турат. Ушундай иш 4 жылга созулат. 4 жыл бою дыйкан өз ишинин жыйынтыгын көрбөстөн эле көчөттү өнүш өнбөшүн билбесе да эмгектенет. Ал атүгүл сайылган көчөттүн тирүү экенин да билбейт. Акыры 4-жыл аяктап баратканда көчөттөр жер үстүндө пайда болот. Андан кийин 90 күн ичинде эле 20 метрге көтөрүлөт. Көпчүлүк адамдар мурдагы иш ордунда канааттанбагандыгы үчүн кесибин алмаштырышат. Аларды карьера менен өсүү мүмкүнчүлүгү, айлык маянасы, иштин бир түрдүүлүгү канааттандырбайт. Кээ бир адамдарга кызыксыз, рахат тартуулабагандыгы үчүн жумушу жакпайт. Башкаларга өз жумушунун башкаларды бир нерсеге үйрөтүп, татыктуу баалагандыгы дегеле бирөөгө пайда алып келери жөнүндөгү сезим жетишпейт. Бара-бара бул нерселердин баары биригип канааттанбагандык сезимин алып келет. Жумуш ордун алмаштыруу менен адам бул маселелердин баарын бир чечип койгусу келет. Чындыгында жаңы жумуш ордунда бул көйгөйлөрдүн баары кайра пайда болуп эле тим болбостон дагы жаңылары кошулат. Балким жаңы кесип сизден көбүрөөк жоопкерчиликти, жандуулукту, ыкчамдыкты жана ыклас коюуну талап кылышы мүмкүн. Көнүшүү мезгили. Самолетто токтоосуз 12 саат учканыңызда сиз чарчаганыңызды сезип, айлана чөйрөгө бир аз көнүшүп алууну каалайсыз. Көп нерсе сизге көнүмүш эмес сезилет. Саат алмашканга көнүшүңүз керек. Бул көнүшүү мезгили бир нече күнгө созулушу мүмкүн. Ушул сыяктуу эле көнүшүү ишин алмаштырган адамга да керек болот. Дал ушул мезгилде көп адамдар моюн сунуп, шылкыйып калышат. Балким алар жашоо берип жаткан шанстан баш тартып жатканы болушу мүмкүн. Ар качан жаңы ишти өздөштүргөнүбүздө көнүшүү мезгилинин курмандыгы болуп калбаш үчүн биз эки нерсени өздөштүрүшүбүз керек. Биринчи, жалган күтүүлөр менен өзүбүздү жооткотуштун кереги жок. Бардык нерсени кандай болсо ошондой көрүшүбүз керек. Жаңы жумуш бул дароо көп акча утуп ала турган лотерея эмес. Бул жерде күжүрмөн эмгек, чыдамдуулук жана сабырдуулук талап кылынат. Мисалы, жеке ишти ачуу көп адамдарга өтө сонун мүмкүнчүлүк берет. Бирок анын үстүнөн абдан көп эмгектенүү керек. Экинчи, жеңүүчү ага кыска аралыкты көп акча табууга жардам берген иштөө ыкмаларына гана маани бериш керек эмес. Алгач ал ийгилик концепциясы менен, жеңүүчүлөрдүн мыйзамдары менен таанышып алыш керек. Мисалы, ал ийгилик жолунда кыйынчылыктар болушу мүмкүн экенин билип, аларды жеңүүнү үйрөнүшү керек. Ал жеңүүчүлөрдүн мыйзамын бекем өздөштүрүшү керек. Ал өзүнүн чоң максаттарына ылайыктуу болушу үчүн инсан катары өнүгүшү керек. Канчалык чоң ийгиликти күтсөк, ошончолук пайдалуубуз бекем болушу керек. Көп кабаттуу үй курулуп жаткан куруу аянтына көз салып байкоо абдан кызык. Узак убакыт бою иш көп түр көрсөтүп жүргөн куруучулардын жүрүшүнөн, машиналардын күрүлдөп иштегенинен башка эч нерсе болбой аткандай сезилет. Анан эле мекеменин негизи пайда болуп, ал бир эле түндө курула калгандай сезилет. Тез эле бул негизде дубалдар жана айнектер пайда болот. Андан кийин чатыры жабылып, короосу ыңгайлаштырылат. Көз ирмемче эле бош турган куруу аянты бийик мекемеге айланат. Анткени менен бул тездик сырттан гана ушундай. Чындыгында курулуш үчүн пландаштыруу жана даярдык иштерине айлар талап кылынат. Жаңы кесипти өздөштүрүүдө да дал ушундай. Узак убакыттагы ийгиликке бир нече күндө жетүү мүмкүн эмес. Мекеме ар бир кыштан куралат. Ийгиликти жеңүүчүлөр мыйзамына жетектелип, күнүмдүк эмгек менен курууга болот. Дал ушундай болуп, күндөн күнгө сиздин ийгилигиңиздин пайдубалы, дубалы, терезелери жана там башы курулат. Бул сыйкыр таяктын бир серпүү менен жаралбайт. Дүйнөдөгү маанилүү нерселердин баары бир күн, бир жума, ал тургай бир айда да жасалган эмес. Эгер кимдир бирөө тез байып кеткен болсо, буга чейин узак убакыт мээнет кылып иштеп жүргөн көп адамдарга чыдамдуулук, көтөрүмдүүлүк жетишпей кетет. Алар улуу жеңиштерге эмес, майда жетишкендиктерге ишенишет. Чыныгы чоң ийгиликтер эч качан капыстан болбойт. Бирок эгерде сиз чыдамкайлык менен аракеттенип, кыш артынан кыш кое берсеңиз, бир күнү өзүңүз сыймыктана турган нерсе куруп койгонуңузду көрөсүз. Чыдамкайлык көнүшүү мезгилинен өтүүгө жардам берет. Жаңы ишти баштаганда биз адатта баарын күлгүн түстө көрө беребиз. Анан соолугуу келет. Шеф башында көрүнгөндөй боору кердел эмес. Кардарлар сиздин ишендирүүлөрүңүзгө анча деле ынанышпайт. Кошо иштегендердин да ар кандай кемчиликтери бар экен. Бул жаңы ишке кирген ар бир адамдын башынан өткөн нормалдуу фаза. Ооба,
жаңы иш башында көрүнгөндөй жакшы болбошу мүмкүн, бирок кийинчерээк сезилгендей үмүтсүз да эмес. Чындык орто жолдо болот. Эгер сиз жаңы иш чындыгында кандай экенин билгиңиз келсе, баары бозомук көрүнүп турган учурда моюн сунбашыңыз керек. Үмүтсүз сезилген нерсе иш жүзүндө дайыма эле андай эмес экендигин түшүнүү керек. Бардыгы сиздин кабыл алууңуздан гана көз каранды. Бир жолу 3 бака каймак куюлган кумура таап алышты. Көп ойлонбой эле алар кумурага секирип түштү да өздөрүн бейиштегидей сезип кетишти. Каймакта калкышып, эстен танганча кардыларын тойгозушту. Бирок тойгондон кийин чыгалы дешсе, кумуранын кырлары абдан тике жана сыйгалак экенин байкашты. Бакалар кыйын кырда алда калышканын түшүнгөндө экөө моюн сунушуп, чөгүп өлүп калышты. Бирок 3-чү бака моюн сунуп көнгөн эмес, ал каймакта жан талаша берди. Көп өтпөй ал да алдан тая баштады. Анын аракеттери каймакты майга айландырып, кумурадан секирип чыгып кетүүсүнө жардам кылды. Моюн сунбаш керектигин дагы бир себеби, сиз бул нерсени өзүңүз үчүн жасап жатасыз. Иште эмне болуп жаткандыгына карабай, анын жакшы жактары менен тааныш болгучакты жеңилбешиңиз керек. Сиз акыры иш үчүн эмес, өсүү, өнүгүү үчүн иштеп жатпайсызбы? Сиздин карьераңыз кандай болгон күндө да, андан сиз өмүр бою өзүңүз менен кала турган жаңы билимдерди жана жөндөмдөргө ээ болосуз. Күтүлбөгөн жагдайлар сиз курган нерсенин баарын бузуп ташташы мүмкүн. Сиздин курганыңыздан таштандынын тобу гана калышы мүмкүн, бирок сиз үйрөнгөн нерсени сизден эч ким ала албайт. Миллионго ээ болуу маанилүү эмес, аны иштеп тапканды билүү маанилүү. Эгер сиз мындай жөндөмдү үйрөнүп, тапкан акчаңызга кандай мамиле кылууну билсеңиз, сиз үчүн эч нерсе коркунучтуу эмес. Баарын жоготуп алган күндө да, жакынкы күндөрдө сиз кайра эле жаңы ийгилик күтөт. Чыныгы байлык сиздин өзүңүздө. Эгер сизди адаштырса, балким муну сиз өзүңүз каалагансыз. Ыйык Петр тиги дүйнөгө барган адамдан кайда барууну каалагандыгын сурайт. Бейишкеби же тозоккобу? Тандоо мүмкүнчүлүгү бар экенине таң калган адам чечим кабыл алуудан мурда аны да муну да көргүм келет деп жооп берет. Алгач Ыйык Петр ага бейишти көрсөтөт. Ал жерде баары жүзүм талаасында иштешип, шайырларды ырдап жүрүшөт. Анан ал бир майрам белгилешип жаткан тозокко киришет. Баары жайылган дасторкон үстүндө отуруп, аябай көңүл ачып жатышыптыр. Маанайы абдан кубанычтуу. Каарманыбыз дароо тозокту тандайт. Бирок ал тандаган жерине келери менен аны күнү бою көмүр салып турушу керек болгон мештин жанына аркандап коюшат. Ал Ыйык Петрга жинденген кат жазып, ага төмөндөгүдөй жооп алат. Сен болгону көргөзмө күнгө туш келип калдың. Ошентип, иш сиз баштаганда элестеткенден бир аз жагымсыз болуп калды. Кеп эмнеде? Бизди алдаштыбы же биз өзүбүздү адаштырдыкпы? Балким биз өзүбүздө эч нерсени өзгөрткүбүз келбей, ийгилик үчүн керектүү бааны төлөгөнгө даяр эместирбиз. Бир жактуу жоопту берүү оңой эмес. Болгону эсиңизде болсун. Көнүшүү мезгилинде эч качан моюн сунбаш керек. Анткени кеп сиздин ишиңизге караганда сиздин өнүгүүңүз жөнүндө көбүрөөк болуп жатат. Сиздин мындан аркы өнүгүүңүздүн курулушу үчүн пайдубалды калыптандырууга убакыт керек. Баарын ой жүгүртүүнү өзгөртүүдөн баштоо зарыл. Жеңүүчүлөрдүн мыйзамын өздөштүрүү керек. Өздөштүрүү деген окуган билимдерди эсте сактап калуу эмес. Алар эч качан, эч кандай шартта эстен чыкпай калышына жетишүү керек. Айтылган мыйзамдарды күнүмдүк иште, жашоодо колдонгондо гана ушундай болот. Эгер сиз мындай пайдубалды кура алсаңыз, сизди мындан ары эч нерсе токтото албайт. Жеңүүчүлөрдү көнүшүү мезгили коркутпайт. Алар ага даяр жана иштин биринчи жылына акыл калчап, түшүнүү менен мамиле кылышат. Анткени менен аларда биринчи 10 жылдык ичинде өтө зор күтүүлөр жашайт. Башталыш мезгили жакшы өтүп кетсе, сыйлык аларды көпкө күттүрбөсүн билишет. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүн мен өзүмдүн мындан аркы өнүгүүмдүн пайдубалын чыдамкайлык менен кура баштаймын. Ал үчүн мага төмөнкөлөр талап кылынат. Биринчи, бекем пайдубалсыз дубал тургузууга мүмкүн эмес экенин түшүнөм. Ошондуктан кыймылдын шарагымын сактап калуунун үстүнөн эмгектенем. Өз ишимдин кадимки ыкмаларын карманам. Ийгилигимди чындап, сабыр кылып күтөм. Эң чоң деген мекемеде ар бир кыштан кураларын билем. Экинчи, кандай болгондо да мен моюн сунбайм. Мурда бир нерсени дароо жасап кете албаганымда мен кээде шылкыйып калат элем. Бирок эми мен көздөгөнүмдүн баарын аткарам. Эми мен кандай кыйынчылык болсо да туруштук берем. Үчүнчү, мен майда жетишкендиктерге эмес, чоң жеңиштерге ишенем. Басым жасайм. Келе жаткан жылга зор пландарды түзбөйм, бирок 110% иштеймин. Кийинки 10 жылдыкты айта турган болсок, бул жерде мен өзүмө эч кандай чектөөлөрдү койбойм.
Бүгүн мен өзүмдүн 10 жылдык планымдын деңгээлин дагы бийигирээк көтөрүү жөнүндө ойлоном. 4. Көнүшүү мезгили иште гана болбойт, ал спортто да, үй бүлөлүк жашоодо да байкалат. Бул жерде да сиздин адашууга алып барган көргөзмөлөр болот. Мен жашоомдун кайсы бир тармагында башталгыч этаптын кыйынчылыктарын баалабай койбодумбу? Анализдеп көрөм. 28 мыйзам. Өзүңүздү оң үлгүлөр менен курчаңыз. Сиз эң белгилүү кондитерден калышпаган торт жасап көрүүнү чечтиңиз дейли. Бул ой оңунан чыгыш үчүн сизге курам жана бир канча жасап көрүү аракеттери проба керек. Бирок эгерде сиз курамда көрсөтүлгөн нерсени дал өзүндөй кылып колдонсоңуз, буга чейин сиз эч качан торт жасап көрбөгөн болсоңуз да, чеберден кем эмес жыйынтыкка жетишесиз. Балким кондитерге бул курамды табуу үчүн бир топ жылдык аракеттер жана изденүүлөр талап кылынгандыр. Сиз анын эмгегин жыйынтыгын пайдаланып, бул жылдарды үнөмдөп калсаңыз болот. Биз ар дайым кимдир бирөөнүн таасирин сезебиз. Байыркы Грецияда ата-энелер үчүн алардын балдарынын мектепке бир нече саат гана убакыт өткөргөндүгү жетишсиз болгон. Алар балдарынын өз мугалими менен бир нече жыл жашашына умтулушкан. Алар насаатчы менен күндө сүйлөшүү эң сонун мектеп экенине ынанышкан. Бизди курчаган адамдарчалык бизге эч нерсе таасир эте албайт. Сизге мен ашыр айтып жаткандай сезилиши мүмкүн, бирок чынында эле ушундай. Биз адамдын мээсин иштөө принциптерин эми гана түшүнө баштадык. Бирок окумуштуулар мээ биздин айланабызда болуп жаткан нерселер боюнча маалымат топтогондугун бекемдеген жалпы жыйынтыкка келип коюшкан. Биздин көздөрүбүздү телекамера, ал эми кулактарыбызды микрофон катары элестетүүгө болот. Биз чөйрөдө болуп жаткан нерсенин баарын жазып алып, ал маалыматты мээге түйүп коебуз. Өтө жөнөкөйлөтүп айтканда, биздин мээбизди башыбыздан өткөн бардык нерселерди жазып алган зор кассета катары элестетүүгө болот. Түшүнүп турсаңыз керек, бул кассетада эмне жазылган болсо, ошол нерсе ойнолот. Башка маалымат кайдан алынмак? Ар дайым Майкл Джексондун ырларын угуп, бирок ошол эле мезгилде качандыр бир Моцартты түшүнүп, сүйүүгө үмүттөнгөн адамга кандай мамиле кылат элеңиз? Окуунун эң мыкты ыкмасы. Биз башкалардан өзүбүз болжогонго караганда бир канча көп нерсени алабыз. Кээ бирлер башкалардан өзүбүзгө пайдалуу гана алабыз деп ойлошот. Чындыгында биздин мээ кабыл алган нерсенин баарын топтойт. Негизинен түпкү сезим аркылуу. Бул жакшы, анткени мындай процесстер бизге бир топ натыйжалуу окуганга мүмкүндүк берет. Биз бир нерсени жаздырып алып кассетага же түпкү сезимге, кайрадан аны ойнотуп көргөндө окуп үйрөнүү ыкмасы өзүнөн өзү ишке ашат. Бул ыкма мектепке колдонулган максаттуу окутууга караганда алда канча натыйжалуу. Башка бир тилди өздөштүрө албай жаткан адам баары ошол тилде сүйлөгөн өлкөгө барып калган мисалдар баарыбызга белгилүү. Бир нече айдан кийин эле ал тилди кыйла дурус өздөштүрүп калат. Байкабастан туурап билим алганчалык билимди китептерден ала албайбыз. Кичине балдар өз эне тилин канчалык кыйын болбосун оңой эле үйрөнүп алышат. Ошондой эле алар бул мектептин бардык маданий өзгөчөлүктөрүндө өздөштүрүшөт. Бул нерсе алар үчүн эч кандай кыйынчылыкты жаратпайт, анткени алар башкаларды туурап үйрөнүшөт. Албетте, алар бардык адамдарды эле туурай беришпейт. Биринчи кезекте эң жакын адамдарын туурашат. Ошондуктан биздин ой жүгүртүүбүз, сезимдерибиз тегибизден эмес, биз өскөн шарттан, жагдайдан көз каранды. Бизди курчаган адамдардын эмоциялары жана ойлору. Чоң адамдарда да өмүр бою балдардыкындай эле көрүнүш болот. Бизге ар дайым кандайдыр бир таасир көрсөтүлүп турат. Биздин кассетабызга ар дайым бир нерсе жазылып турат. Жазылган нерсенин баары ар кандай жол менен биздин жашообузда чагылдырылат. Башкалардын баары скульптор, ал эми өзүңүздү мрамор таштын кесеги деп элестетиңиз. Ар бир адам бул ташта өзүнүн көз караштары менен сизди калыптандырган сызыгын калтырып кетет. Ар бир адам сиздин инсандыгыңызга оңдоого кыйын болгон өзгөрүүлөрдү калтырып кетет. Сиз адамдар менен мамиле кылганда мурдагы боюнча кала бересиз. Бирок ар бир адам менен болгон жолугушуу сизде өз изин калтырып кетет. Дал ушул нерсе бизге өсүүгө мүмкүндүк берет. Бүгүнкү күндө биздеги бар ойлор жана сезимдер бүгүнкү бизди жаратты. Бирок ошол эле ойлор жана сезимдер келечектеги өзүбүз каалаган бизди жарата албайт. Бул деген биз ушул боюнча өзгөрбөй калып, бирок башка натыйжаларды күтүүгө болбойт дегенди түшүндүрөт. Эгер биз жаңы бир нерсеге жетишкибиз келсе, жаңыча ойлонуп, сезимдерди жаратууга үйрөнүшүбүз керек. Кичине балдар эмоциясын билдирүүнү чоңдордон үйрөнүшөт. Аларды туурашат. Ушул эле нерсе бизге да тиешелүү. Адамдын кыймылын туурап көрүп гана анын эмоциясын эң жакшы түшүнүүгө болот.
Анткени кыймыл жана эмоция өз ара тыгыз байланышта. Башка адамдын оюн үйрөнүү үчүн ал кандай сүйлөсө ошондой сүйлөө керек. Бул окуу процесси биз ойлогондон узагыраак созулушу мүмкүн. Биз өмүр бою окуйбуз жана башкалардын ойлорун жана сезимдерин абдан көп үйрөнөбүз. Тилекке каршы биз баарын катар кабыл ала беребиз. Бул ыкманын артыкчылыгы биз байкабастан тынымсыз үйрөнөбүз. Биз өзүбүз сактап калууну каалаган нерсени чыпкалап сактап кала албайбыз. Алынын баарынча ийгиликке жетүүгө аракет кылып, бирок жете албаган адам балким туура эмес жаздырууну угуп алгандыр. Ар качан сиздин жолуңузда кыйын тоскоолдуктар пайда болгондо элесиңиздеги микрофонду стоп кнопкасын басып, өзүңүз ойнотуп аткан кассетаны сын көз менен карап көрүңүз. Анда эмнелер жазылган? Балким жазууну алмаштыруу керек. Сиздин оюңузча кандай кассета сизге баарынан жакшы туура келет эле? Өзүңүзгө башка музыканы каалап гана коюу жетишсиз, аны алгаш жаздырып чыгуу керек. Ал үчүн өзүңүздү сиз кыялданган жашоодо жашаган адамдар менен курчоо керек. Алардан сиз өзүңүзгө зарыл сапаттарды үйрөнө аласыз. Тандоо сиздин колуңузда. Белгилүү куракка чейин ким менен сүйлөшүп, мамиле кылууну өзүбүз тандай албайбыз. Биз чөйрөнүн курмандыгы болуп калабыз. Ал жакшы да, жаман да болушу мүмкүн. Ошол эле мезгилде биздин түпкү сезим кааласак, каалабасак да белгилүү бир түрдө калыптанат. Чоң жаш куракта бизди ар дайым эки топтогу адамдар курчайт. Бир топко биз керекпиз, экинчисине жок. Биринчи топ алдында биз жоопкерчиликтүүбүз жана аларга жардам беришибиз керек. Бирок биз өзүбүз күчтүү болгондо биздин жардамыбыз бир топ натыйжалуу болушун унутпайлы. Сизге анча деле муктаж болбогон экинчи топто сиздин өсүп өнүгүшүңүз керек дегенде, сиздин өнүгүүңүздү токтотуп турганда адамдар бар. Бул адамдардын кимиси менен мамиле кылууну тандоо сиздин колуңузда. Биздин жолубузда кездешкен бардык адамдар менен убакыт өткөрүүгө милдеттүү эмеспиз. Биздин эркибиз биз ойлогондон алда канча күчтүү. Биз өзүбүздүн тагдырыбызга чоң таасир эте алабыз. Көпчүлүк адамдар алардын күчү тандоо укугунда экенин баамдашпайт. Алар карыганга чейин өздөрүнө башка чөйрө тандоо мүмкүндүгү жок жаш бала боюнча кала беришет. Ким бизге таасир этип, программалай тургандыгына биз баамдап чече алабыз. Албетте, түпкү сезимди жөн эле өчүрүп коюуга мүмкүн эмес. Бирок биз ким менен мамиле кылууну тандасак болот. Бизди бир нерсеге кыстаганга жана биздин өнүгүүбүздү токтотконго эч кимдин акысы жок. Биз өз жашообуздун кожоюнубуз. Натыйжа, адамдар бул ойго ар кандай мамиле кылышат. Кээ бир адамдар мурунку тааныштар менен тезинен мамилени үзүү керек деп да эсептешет. Мындай кылуунун эч кандай зарылдыгы жок. Анын үстүнө бул жөндүү да эмес. Андан көрө мүмкүндүк жетишинче тааныштарга жардам берген жакшы. Албетте, эгер алар мындай жардамга муктаж болушса, өзүңүздүн жардамыңызга эч кимге таң улабаңыз. Сизден кеңеш сурабаган адам көп учурда ага муктаж да эмес. Балдарга жана чоң адамдарга болгон жардам эреже катары бир принципте куралышы керек. Адамдарды өзүнө өзү жардам берүүгө үйрөтүү зарыл. Эгер өзүңүзгө жардам керек болуп атса, сизге караганда чоңураак, ийгиликке жеткен адамдарга жардам сурап кайрылыңыз. Эч нерсени түшүнбөгөн адамдан жардам сурап пайдасы жок. Алардан сиз жардам ордуна өзүнүн оор жашоосуна наалган арыз муңунун гана угасыз. Ийгиликтүү адамдан үлгү алыңыз. Дароо суроо пайда болот. Ийгилик деген эмне? Буга Бесси Стенли жакшы жооп берген. Эгер адам жакшы жашап, көп күлүп, сүйүп жашаса, ийгиликке жетишти деп эсептөөгө болот. Эгер ал акылдуу адамдардын урматтоосуна, жаш балдардын сүйүүсүнө арзыса, эгер ал жашоонун кемтигин өз колунан өндүргөн кооз гүлдөрдү же керемет ырлары сактап калган жан дүйнөлөр менен толтура алса, ыраазычылык сөзгө сараңдык кылбаса, дүйнөнүн кооздугун бааласа жана мунун айтуудан тартынбаса, демек ийгиликке жетти. Эгер ал адамдардын жалаң жакшы жактарын гана көрсө, өзүндөгү жакшы нерселерди айкөлдүк менен бөлүшсө, эгер анын жашоосу адамдарга дем берсе, ал эми элеси алардын жүрөктөрүндө калса, бул адамдын ийгиликке жеткени. Ойлонуп көрүңүзчү, сиз кандай адамдар менен таанышып, алардан эмнени үйрөнүүнү каалайт элеңиз? Эгерде өзүңүздү ийгиликтүү адамдар менен курчасаңыз, ийгиликке жетүү бир топ оңой болот. Чөйрөңүздөн сизден чоң нерсени күткөн адамдарды табыңыз. Алардын мындай күтүүсү сиздин өнүгүшүңүз үчүн чоң түрткү болот. Рактар, эгер сиз өзүңүздү жеңүүчүлөр менен курчасаңыз, көп өтпөй өзүңүздүн да жакшы жакка өзгөрүп баратканыңызды байкайсыз. Сиздин тааныштарыңыздын ар бири эле мындай өзгөрүүгө жактыруу менен мамиле кыла беришпейт.
кимдир бирөөсү ар кандай жол менен сиздин окуу жана өнүгүүңүздү токтотууга аракет кылат. Бир чакага толгон рактардын бирөөсү сыртка чыгып кетүүгө аракет кылганын байкаган учуруңуз болду беле? Калгандары аны кармап, артка тартууга аракет кылышат. Көптөгөн адамдар дал ушундай кылышат. Алар муну жамандык каалап эмес, жөн гана баамдабай жасашат. Өзүңүздү токтотууга жол бербөө абдан маанилүү. Эгер чөйрөңүздөгү адамдар сиздин өнүгүүңүздү токтотууга аракет кылып жатышса, сиз эч качан чоң ийгиликке жете албайсыз. Менин кеңешим сизге өтө кескин сезилиши мүмкүн, бирок мындай адамдар менен мамиле кылууну чечкиндүү түрдө токтотуу керек. Колдоруңузду байлап коюуга жол бербеңиз. Өзүңүздү токтотуп койсоңуз, сиз өзүңүзгө да, башкага да жардам бербейсиз. Муну менен мен мындай адамдарга баа бергим келбейт. Ар бир адам өзүнчө кайталангыс болгону кээ биринде убакыттын өтүшү менен адамдардын бири-бирине ылайыктуу эмес экендиги айкын болот. Бул кайгылуу, бирок эч нерсе кыла албайсыз. Мындай учурда башка адамдын сапаттарын күмөнгө салбай, чечкиндүү кадам жасоо керек. Тартип адаттарды жаратат. Адаттар жүрүм-турумду аныктайт. Алар бизге маанилүү иштерди эч кандай күч кетирбей туруп эле автоматтык түрдө аткарууга жол берет. Пайдалуу адаттарды калыптандыруунун ачкычы биз мамиле кылган адамдар. Жашоонун ар бир тармагы үчүн ар түрдүү стратегиялар бар. Эгер биз аларды өздөштүрсөк, каалаган тармакта зор ийгиликтерди жарата алабыз. Мындай мамиле көп убакытты жана күчтүү үнөмдөйт. Көп адамдар жеңүүчүлөргө суктанышат, бирок кээ бири гана алардын жасаган ишин, стратегиясын түшүнүп, аны өз жашоосунда пайдалана алышат. Жеңүүчүлөр өзүн беришен сыйлашат. Алар барга моюн сунуп эле отуруп албаган адамдар менен мамиле кылышат. Жеңүүчүлөр чөйрөсүндө аларга жардам бере ала турган адамдардын болушуна кам көрүшөт. Өздөрү да кезегинде аларга жардам берет. Эгер сиз өзүңүздү жеңүүчүлөр менен курчасаңыз, өзүңүздө дайыма өсүп, өнүгүп турасыз. Сиз дагы жеңүүчү болосуз. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүн мен өзүмдү мага оң үлгү бере ала турган, алардан бир нерсени үйрөнүүгө боло турган адамдар менен курчоого кам көрөм. Ал үчүн төмөндөгүлөрдү жасашым керек. Биринчи, бүгүн эле мен умтулган нерсеге жеткен адам менен сүйлөшөм. Экинчи, мага туура нерселер таасир көрсөтүшүн каалайм. Ошондуктан бүгүн мен сыналгыдан пайдасыз фильмди көрбөйм. Радиодон күнү кечке музыка укпаймын. Бүгүн мен эсиме сактай турган нерсени баамдап тандаймын. Үчүнчү, ар бир айда бир нерсени үйрөнүүгө мүмкүн болгон адам менен таанышууга өзүмө убада берем. Төртүнчү, тааныштарыма кантип жардам бере ала тургандыгым жөнүндө ойлоном. Мен аларды окутууну каалабайм, өнүгүүнү каалашына түрткү болууну каалайм. Бешинчи, өзүмө сын суроо берем. Чөйрөдөгүлөргө кандай таасирим бар? Мен алар үчүн оң үлгү боло аламынбы